Дина, кел сүйлөшөбүз. Сураныч, түшүндүрчү, эмне болду? Сен чынында эле бирөөнү хейт кылам деп ойлодуң беле? Андан соң аны менен дос болуппу? Кайратка рахмат, көзүмдү ачты. Ал сага караганда жакшыраак экен. Алгач таанышканда эле сага чындыкты айткым келген. Бирок айта албай коркуп көптөн. Сен кандай эки жүздүүсүң? Сени көргүм да, уккум да келбейт. Балким ал катасын түшүндү, ошол үчүн өзүнө окшогондор менен күрөшүүнү чечти. Билбейм. Бирок башында эле чынын айтып кечирим сураса болмок. Сага блогду жүргүзүү жакты да. Ооба, бирок эми эч нерсе билбейм. Анда эмесе кел бирге. Эл аралык адам укуктары мыйзамдарында бардык адамдар мыйзам алдында бирдей жана эч кандай дискриминациясыз мыйзамдын бирдей корголушуна укуктуу. Башкача айтканда, бул жагынан ар кандай дискриминация мыйзам тарабынан тыюу салынган болушу керек жана мыйзам бардык адамдарга эч кандай белгисине карабастан бирдей кепилдик бериши керек. 4 мамлекеттин кылмыш мыйзамдарында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан касташууну козутуучу макалаларда чектөөлөр жана корголуучу мүнөздөмөлөрдүн жабык тизмеси камтылган. Аларга төмөнкүлөр кирет: диний, расалык, улуттук, этникалык, жергиликтүү, уруулук жана таптык таандыктык. Жек көрүү сөздөрүнөн коргоо негиздери өзүнө жалпы жоболорго кирген бардык мүнөздөмөлөрдү, эл аралык укуктагы адам укуктары боюнча дискриминациясыздыкты дагы камтышы керек. Камила, айтыңызчы, ар түрдүү интернет аянтчалары кастык тилине кандайча карашат? Facebook стандарттарында мындай дейт: биздин максатыбыз адамдарга маалымат бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк берүү, аларды бириктирүү, ошондой эле дүйнөнү жарык кылуу. Facebook бул ар түрдүүлүк, миллиарддаган адамдар, алардын окуялары жана достор менен баарлашуу. Тармактын жаратуучулары ар кандай кызматтарды жана жолжоболорду түзүшөт. Кастык тилин көп колдонгондугу үчүн банга түшүп калуу коркунучу бар. Жүйөлүү даттануу келген пост жок кылынат. Ушундай эрежелер акырындык менен башка социалдык тармактарга да киргизилүүдө. Ошондой эле социалдык тармактар биздин инсандык сапатыбызды жарыялаган чоң көргөзмө экендигин унутпашыбыз керек. YouTube өзүнүн коомдук принциптеринде кастык тилин белгилүү бир адамдардын же адамдардын тобунун атайын бир сыпаттарына, расасына, улутуна, динине, жынысына, жаш курагына, статусуна, жыныстык ориентациясына карата зомбулукка же жек көрүүгө чакырган тил катары сүрөттөйт. Мен силерге кастык тили жана анын кесепеттери жөнүндө бир мисал айтып берейин. Бир мусулман үй бүлө жалаң христиандар жашаган шаардагы үйгө көчүп келишет. Кошунасы үйүнүн терезелерин сындырып салат. Өтүп бара жаткан адам эмне үчүн мындай кылып жатасың деп сураганда, ал бул жакка мындайлар келип шаарды тартып албашы үчүн деп жооп кайтарат. Бул мисалда кылмышкер мүлккө зыян келтирген жана өтүп бараткан адам менен сүйлөшүүдө туура эмес мотивди көрсөткөн. Анын кылмышы мүлккө зыян келтиргендиги менен бирге эле жек көрүүчүлүктүн негизинде жасалган кылмыш катары табылып, жазасы дагы күчөтүлгөн тартипте берилиши көрсөтүлгөн. АКШ президенти акыркы шайлоодо кастык тилин колдонду деп да уктум. Бул чындыкпы? Чындык. Катуу күрөштүн кырдаалында өтүп жаткан президенттик шайлоонун алдында президент Дональд Трамп көп адамдар чогулган митингтерде бир нече жолу чыгып сүйлөйт. Митингтердин жүрүшүндө ал оппозициянын талапкерлери, алардын көпчүлүгү башка улутка таандык, куралчан жана өлүмгө алып келүүчү коркунуч туудуруп жаткандыгы тууралуу маалыматты ырастайт. Мындай учурда президент зомбулукка үндөгөн жек көрүү сөздөрүн колдонот. Ал коомдогу этникалык чыңалууну билет жана андан пайдаланат. Ошондой эле бул коомдун ичинде зордук зомбулукка алып келерин түшүнөт. Бул мисалдардын бардыгы эгер хейтер кастык тилин интернет мейкиндигинде гана эмес, жашоодо да колдонсо, мындай аракеттери мыйзам тарабынан жоопко тартылышы мүмкүн экендигин баяндайт.